Бүгүнкү темабыз кемирчектүү балыктар классы. Бул класска 20 түрдөн ашык жаныбарлар кирет. Эсиңерге салып коеюн. Балыктар жөнүндө илим ихтиология деп аталат. Ихтиология. Татаал сөз. Ихти деген балык. Логия деген илим. Демек, балыктарды изилдеген илим ихтиология деп аталат. Негизи балыктар эки чоң топко бөлүнөт. Балыктар. Биринчи сөөк кемирчектүү. Анан экинчи группасы бул кемирчектүү балыктар. Бүгүн сабакта ушу кемирчектүү балыктарга кеңири анализ беребиз. Кемирчектүү балыктар эки топко бөлүнөт. Мына көрүп атасыңар. Биринчи акулалар. Экинчи тобу скаттар. Скаттардын жакында бери скаттарды башка аталат. Булар көкөрчөктөр деп аталат. Көкөрчөктөр. Которгондо көкөрчөктөр деп которулган. Булардын эми өзгөчөлүгүн аныктап чыгалы. Өзгөчөлүгү. Эмне үчүн башка балыктардан эмнемси менен айырмаланат экен өзгөчөлүктөрү? Мына көрүп тургандай өзүңөр. Булар, мисалы, бул акула, бул скат. Булардын өзгөчөлүгү мына буякта дагы акула, бул да акула. Көрүп атасыңар, тиштери аябай курч болот экен. Эми өзгөчөлүктөрүн баарын системага келтирип алалы. Формасы боюнча акулалардын баары торпеда сымал. Торпедадай. Скаттар болсо жалпак келет. Эгерде акулалардын баары деген акулалар кеңири сууда жүрсө, суунун үстүнө чыгып, астына түшүп, скаттар болсо көбүнчө суунун асткы катмарында жашайт. Булардын дагы өзгөчөлүгү териси. Териси аябай баалуу. Ар кандай буюмдарды жасайт. Баалуу. Анан дем алуусу баарыныкы бакалоор. Булар икра таштабайт, тирүү тууйт. Балдарын өзүнө окшогон, бирок кичинекей формадагы балдарды тууйт. Башкача айтканда, уруктануусу организмдин ичинде жүрөт. Эми акулалар түркүмүнө токтололу. Акулалар. Булар сүзгүчтөрү бар. Карап көргүлө сүзгүчтөрү. Эң негизги куйрук сүзгүчтөрү көрүп тургандай, сүрөттө көрүп тургандай, бул рулдун функциясын аткарат. Солго бурулуу, оңго бурулуу жана башкалары. Тиштери баарыныкы бар булардын. Мына тиштерин көрүп атасыңар. Узундугу булардыкы, узундугу 20 сантиметрден кичинекей акуладан баштап, булар 20 метрге чейин. Демек, алп акулаларда арасында бар экен. 350 түрдөн 27си адамга кол салат. Калгандары салбайт. Адамга кол салат. Көп фильмдерде силер көрүп атасыңар. Адамга кол салып, адамды өлтүрүп коюшу да мүмкүн. Тиштери менен биринчи алар аны жабыркатып алат, анан адамды жок кылат, жеп алышы мүмкүн. Жашоосу 30 жыл.
30 жылға чейин чыккан акулалар бар. Эми булардын боору аябай баалуу болуп сыналат. Боорунда себеби май бар экен биякта. Витамини бар экен боорунда. Этин адамдар колдонушат тамак катары. Тиштери дагы сувенир катары колдонушат экен тиштери. Сувенир жасап адамдарга сатышат. Сувенир. Дагы белгилеп кеткендей булардын тарсылдак сүзгүчү жок. Башка балыктарда болсо, мында тарсылдак сүзгүчү жок. Демек сууда ориентирлерди өзлөрү жасашат. А негизи функциясы тарсылдактын сүзгүчү сууда калкып жүрүүчү орган болуп саналат. Эми булар балыкка да кол салышы мүмкүн. Түлендерге, өлгөн киттерди деле жеп коюшат. Ошондуктан буларды жырткычтар деп аталат. Балдарын тиритүү тан белгилеп кеттик. Икра демек булар таштабайт. Эң чоңу бул китсымал акуласы. Китсымал акуласы. Жолборс акуласына көрүп атасыңар. Унун узундугу 5 метрге чейин. 5 метрге чейин. Тикенди акула бар. Ал кичинекей эле. 1 метр. Тикенди акула. Эми скаттарга токтолуп кетели. Скаттар. Кыскача мүнөздөмө берели скаттарга. Белгилеп кеткендей, булар жалпаксымал болот. Кээ бир түрлөрү электричество менен камсыз кылынган. Сүрөттө карасаңар мынакей. Бул сүрөттө мурдагы белгилеп кеткендейлер, алар түбүндө жашайт суунун. Анан коргонуу, эволюция негизинде ушинтип ыңгайланышкан. Коргонуу функцияны аткарат. Скаттын өзгөчөлүгү карап көрсөңөр, мына куйругуна көңүл бургула. Мында да куйругу. Чоң ролду ойнойт куйругу. Кээ бирлер, мисалы муреки түрү куйругу менен, куйругунда тикени бар, башка жаныбарларды өлтүрүп коюшу мүмкүн. Эми бакалоору буларда бар, дем алуу органдары скаттыкы бар экен. Булар жай сүзүшөт скаттар. Бакалоору бар. Бакалоору дем алуу органы бар. Жай сүзүшөт. Жай сүзүшөт. Так, сөөгү жок. Скелети жалаң кемирчектен турат экен. Акуланыкындай эле, акуланыкы дагы бир да сөөгү жок. Андан тышкары, мисалы, ара тумшук скаттын узундугу 4-5 метрге чейин жетет. Ара тумшук деп жазып коелу. Ара тумшук. Формасы ушундай болгондуктан түр да ошентип аталып калган. Алар кайда жашайт? Тропикте, субтропикте. Анан башка балыктар менен азыктанышат. Тумшугу менен алар башка айтып кеткен балыктарды алар алсыздандырат. Дагы айтып кетчүдөй, бул балык скат инеси бар деп атап кеттик. Алар кайда жашайт деген суроо пайда болот. Азов деңизинде жана Кара деңизде. Кара деңизде. Ушул жерде жашоочу жаныбар. Электрлүү скаттын өзгөчөлүгү булар. Свети 200 ваттка чейин жетет. Өлчөмүнө жараша. Анан жарык берип, ал жашоо турмушун ушинтип уланта берет. Деңиз каракчылары деген дагы скаттын бир түрү бар. Деңиз каракчылары. Алардын өзгөчөлүгү туурасы 6 метр, массасы 500 килограммга чейин жетет. Деңиз каракчылары. Каракчылары скаттын эң чоң түрү. Демек, кемирчектүү балыктар башкалардан айырмаланып,
скелети жалаң эле кемирчектен турат, бир да сөөгү жок. Ушундай алып болсо дагы, бирок бир да сөөгү жок. Ушундай Кыргызстанда кездешпеген ушундай кызыктуу балыктар классы башка жерде жашашат, башка деңиздерде жашашат.